Кылымдар таазим кылган ай, кудрет бакыт сунган ай, көңүлдү нурлар кубанткан, кут болсун Рамазан ай. Эселеп берилген сооптордун ээси болуңуз. Күнүгө куттуу орозо программасы. У нас есть хорошая новость. Кинотеатр «Кызыл-Кыргызстан» вновь будет возведен. Строительная компания «Бурана Грант» в 2019 году на пересечении улиц Жумабека и Алымкула Усинбаева начала строительство жилого комплекса «Бурана Пэлас», внутри которого и будет расположен легендарный кинотеатр. Главным партнером по строительству является компания «Эмарк Групп». Кылымдар таазим кылган ай, кудрет бакыт сунган ай, көңүлдү нурлар кубанткан, кут болсун Рамазан ай. Эселеп берилген сооптордун ээси болуңуз. Күнүгө куттуу орозо программасы. Мугалим класска кирип, чоң ак барактын ортосуна бир кара чекитти коюп, окуучуларга суроо салат. Эмнени көрүп жатасыңар деп. Анда окуучулардын баардыгы бир ооздон кара чекитти деп жооп берет. Буга кичине капы болгон мугалим, ушундай чоң ак барак турганда бир гана кара чекитти көрүп турганыңар, бул мен силерге татыктуу билим бере албай жатканыман кабар берет. Мен силерге дагы жакшыраак билим беришим керек экен деп, ак менен караны айырмалоого балдарды чакырат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушул ак менен караны, адал менен арамды айырмалоого чоң бир салым кошуп жаткан диний билим берүү мекемелери жана андагы билим берүү тууралуу бүгүнкү куттуу орозо программасында кенен баяндама жана баарлашуу болмокчу. Бизден алыстабай туруңуздар. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد
عشر كوكبا إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق الله العظيم. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: акылдуу адам өзүнө өзү сурак кое, жакшы иштерди жасоо аркылуу өлүмдөн кийинки өмүргө камданган адам. Ал эми нагыз байкуш, ачкөз, напсиси каалоосун өз эркисине коюп, кайра Кудайдан курулай үмүт күткөн адам. Анас бин Малик радаллаху анху мындай деген: силер кээ бир жоосунсуз чоруктарды кылганыңар менен ага кылчалык маани бербейсиңер. Чынында биз Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам арабызда баруучуларда андай жоруктарды кыйратуучу чоң күнөө деп билчүбүз. Билимди озот, билимсиз тозот деп ата-бабаларыбыз жакшы кеп айтканы бардыгыбызга маалым. Билим бул түгөнгүс жана эч ким сенден тартып алгыс байлык болот. Бүгүн биз Куттуу Орозо программасында так ушул билим жана диний мекемелер тууралуу, диний сабак берген, диний билим берген мекемелер тууралуу баарлашкыбыз келип отурат. Бизде бүгүн конокто Мааткабыл уулу Шаршембай АЖ медресесинин мүдүрү Мамбет Осмонов агайыбыз келип отурат. Саламатсызбы? Мамбет устаз, алгач эле ушул биздин кебибизде канча Кыргызстанда диний билим берүү мекемеси бар? Ушундан бери баштап алсак. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бул медреселер, диний билим берүү дегенде эң биринчи бизге медреселер көз алдыбызга келет.
мына Кыргызстандын ичинде негизи жалпылай 112 диний билим берүү мекемеси бар. Алардын 102си медресе болуп катталган болсо, калган 10 диний окуу жайлар университеттен баштап бир жаңы университетибиз бар белгилүү. Мына ошондон андан 9 институттар бар. Мына ошентип жалпылай 112 диний билим берүү мекемеси бар ушул тапта. Жалпы буларда канча окуучу, студент тарбияланып келет? Жалпы буларда статистика боюнча 8000 деп айтылат да. Жалпылай окуучунун саны. Бул бүтүрүүчү эмес, окуучунун саны. Бул учурда негизинде эле жанагы биз көпчүлүк учурда айтабыз, мечиттен медреселер мектепке караганда көбөйүп кетти, диний багытка көбүрөөк ыктап атат жаштарыбыз, ошол жакта көбүрөөк окуп атат дегендей кээ бирки сын пикирлерге кабыл алабыз. Бирок караңыздар, эми бир эле жылда бүтүрүүчү саныбыз 60 миңден ашуун 11 классты кыргыз жергесинде, Кыргызстанда бүтүрүп аткан болсо, эми алардын 8 миңи гана медресе же болбосо диний билимин алып аткан болсо, бул өтө деле чоң көйгөй деле, коркунуч деле эмес. Болгону ал жерде бир аз гана ошол 60 миңдин арасында мындайча айтканда 10%-ында түзбөй калат деген маселе болуп атат да. Ушул билим берүү мекемелеринде өзгөчө ушу медреселерде бүткүл баардык медреселер бирдей эле окутушабы же алардагы бир баштапкы, ортоңку, анан бүтүрүүчү деп өзүнчө бир бөлүнөбү булардыкы? Медресе диний билим берүүдө негизи ар бир адамдын шартына байланыштуу. Булар дагы ар бир категорияга бөлүнөт да. Башталгыч медресе 2 жыл гана билим берүүгө укук алган, мындайча айтканда уставда ошондой кабыл алынган. Андан кийин экинчи баскычы бул 3 жылдык орто медресе деп аталган. Андан кийин 4 жылдык медресе бул жогорку медресе деп аталган да. Эми негизи биз медресени баштапкы, ортоңку, жогорку медресе деп берип атабыз. Бирок негизинде балдардын ошол ар кимдин мүмкүнчүлүгүнө жараша, шартына жараша, канчалык деңгээлде окуй алат, канчалык мүмкүнчүлүгүн ошол диний багытка бере алат. Медреселердин эң биринчи маселеси, мындайча айтканда, көйгөйү десек болот, ошол адамдарга ыйман жеткизүү гана. Ошол ыйманды 2 жылда мага жетиштүү, андан кийин өзүмдүн багытымда кетейин деген дагы балдарыбыз жок эмес. Орто 3 жылга дагы окуп, 3 жыл билим алсам деген, андан кийин андан да жогоруласам деген да балдарыбызга биз кененирээк мүмкүнчүлүк берип, 4 жыл, андан кийин бул 4 жылдык медресенин алдында дагы даярдоо курсу дагы бар. Мүмкүн аны менен бир 5-6 жылга чейин уланышы мүмкүн. Мына ошондой абалда диний билимди жогорулатууга мүмкүнчүлүк бар. Негизи таякты кармаганда таяк оңго да болуп кетпей, солго да болуп кетпей, бир калыпта турса, баягы тең салмактуулукту кармап турса жакшы болот дейт эмеспи? Бүгүнкү күндө светтик билим жана диний бөлүм деп 2 жакка бөлүнүп келе жатат. Азыр биздин медреселердин абалы эски менен азыркы учурдун абалы кандай болуп турат негизи? Эски убакта көбүрөөк баягы каршы чыккандар да бар эле да медресеге. Туура сиз айтканыңыздан да жакшы, эң жакшы бул суроо болду. Себеби дегенде биз ошол диний багытта окуткан балдарыбыздын баары эле эртең бүрсүгүнү бул диний мекемени бүткөндө, окуу жайды бүткөндө диний кызматкер болуп кетиши бул толугу менен каралган дагы эмес. Мындайча айтканда, анчалык адамга баягы жумуш орду дагы табылышы кыйын. Мына ошол себептен мен башка медреседен эмес, мен өзүм медресемен бир аз маалымат берип кетейли. Светтик сабактарды кошо киргизүү маселеси кошо каралган да. Алар 9 классты бүткөндөн кийин келишет балдар. Мына 9 классты бүткөндөн кийин баланын биз кепилдигин алып атабыз. Эртең бүрсүн ошол баланын келечеги дагы биздин колубузга түшүп атат, мындайча айтканда. Биз аларга ойлонбосок, аларга биз бир багыт бере албасак, анда эртеңки балдарыбыздын канча баланын жумуш орду менен да камсыз кыла албагандыгыбыз аз келгенсип, диний эле тараптан бир аз маалымат болуп туруп, жалпылай светтик же болбосо өзүнүн кесибин таап кетүүгө алдына тоскоолдук болуп калышыбыз мүмкүн да. Мына ошол себептен биз 9 класс бүтүп келген бала үчүн сырттан окуу мектептерибизде мамлекетибиз ошондой уруксат берилген.
сырттан окуу мектептерибиз бар. Мына ошолор менен кеңешип, алар менен баягы ортолукта жакшы бир мындайча айтканда келишимге келип, сырттан окуу тарабына киргизгенбиз дагы кадимкидей эле алар 11 класстын бүтүүгө мүмкүнчүлүгү болот. Мына ошо менен биргеликте балдарыбызды азыр ОРТ сабактарына даярдап, жалпы республикалык тестирөө. Мына ошол нерсеге даярдап туруп, университеттен өзүнүн каалаган кесибине тапшыртууга мүмкүнчүлүк берип атабыз. Мына ошону менен биргеликте эле бала болду, биз баланы биз ошо тарбиялап, диний билим берип койдук деген менен эле чектелбестен, каалаган балдар үчүн кайрадан эле ошол мекемеде, биздин өзүбүздүн медреседе диний билимин жогорулатууга мүмкүнчүлүк берип атабыз. Анан ошо мугалимдерди каяктан алып жатасыздар, светтик билим тууралуу? Анан ортодоги баягы тагыраагы жалпы республикалык тестирөөлөөдөгү балдардын жетишүүлөрү кандай болуп атат? Кайсыл жактан сиздерге көмөк болуп атат? Ушул тууралуу да бир кеп кошо кетсеңиз. Жалпы балдарды жалпы республикалык тестирөөлөөдө мугалимдерди кадимкидей эле ошол мектеп мугалимдери менен келишилген. Буларга албетте биз өзүбүзчө маяна төлөп берип туруп эле бизде өзүнүн медреседе иштейт, кадимкидей эле ошол саат берилет. Мына ошол балдарыбыздын жалпы республикалык тестирөөлөөгө жыйынтыгынын жакшы болгондугуна биз 2 жылдан бери күбө болуп келебиз. Өткөн жылы, андан мурунку жылдары эң алдыңкы балдарыбыз 182 балга чейин алды да. Бул деген маселе мүмкүн ошол дагы бир нерсени баса белгилеп кетким келет. Медреседе негизинде эле эң жакшы окуучу келбеши дагы бул айдан ачык нерсе. Себеби делгенде билесиздер, коомубузда кандайдыр бир деңгээлде мектептен тажап калган баланы, же болбосо кандайдыр бир деңгээлде ата-эне начар окуган, мындайча айтканда эптеп барып жок дегенде ыймандуу болчу деген баласын медресеге жөнөткөн учур болот да. Мына ошол балдар менен бул деңгээл, бул нерсени айткым келет. Ошол балдар менен да көбүрөөк мамиле түзүп, анын ичиндеги баягы ачылбаган сырларын ача билүүгө бир мүмкүнчүлүк болуп, себеби ал баланы 9 класстан кийин ата-энеге баш бербей калган учур болот. Ал мезгилде мектеп окуучусу деле начарлап кетет. Мына ошондой балдарды биз контролдоо үстүндө туруп, баланы окутуп отуруп, мына ушундай деңгээлге жетип, 182 бал менен өтүү деген нерсе бир медресе. Бул мектеп эмес, медресе тарабынан ошондой деңгээлге жеткени бизди кубандырып турат. 30 балабыз өткөн жылы бүткөн болсо, 28 бала баягы өзүнүн мерчемдеп койгон балынан жогору алды, 110дон жогору алды. 2 гана балабыз ал нерсеге жетпей калды, аны дагы баса белгилеп кетели, 103 менен 107 алды. Ал балдарыбыз деле Казакстанда Ахмат Ясауи ошо Түркмөнстан деген жеринде, Түркстан деген жеринде ошол теология факультетине тапшырып кетти. Мындайча айтканда, бир мектептен бүткөн бала 30 бала болуп бүтөбү, 20 бала бүтөбү, баары университеттин эшигин аттады деген буга чейин уга элекпиз, бирок биздин медреседен аттады десек жаңылышпайбыз. Бул бир гана сиздердин медресе, ал эми Кыргызстан боюнча мындай медреселердин саны канчалык билесизби? Ошол эле светтик билим менен биргеликте диний билимди чогуу алып кетип бара жаткандар. Мен билгенден ошол Арашанда бир медресе бар. Мына ошол диний багыт менен кошо мектеп сабактарды кошо берген, аттестатына дагы көңүл бурган. Негизинде эле азыркы заманыбызда баары эле түшүнүп баратат. Эми кээ бир жерлерде айыл жергесинде уюштурулган медреселер болушу мүмкүн. Аларга баягы мектеп тарабы бир аз оор болушу мүмкүн. Мисалы үчүн өткөн эле жылы күз айларында АБЭП фонду деп ошондой бир Америка Коңшу Штаттарынын элчилигинин астында бир коом бар. Мына ошол кесиптик билим берүү боюнча дагы медреселерге бир мүмкүнчүлүк берди. Мына ошолордун колдоосу менен муфтиятыбыздын астында окуу бөлүмү менен чогуу ошол жерде бир канча медресеге барып көрдүк да. Мындайча айтканда, жылдан жылга медресенин сапат жагы да жогорулашы, балага билим берүү тарабы да жогорулашы, бир эле диний билим эмес, кесипке дагы ээ болуусундагы баягы мындайча айтканда жөнгө койгон медреселердин саны өскөнүнө күбө болуп келдик. Өзгөн шаарында ушундай медресе бар экен, Мырзакеде ошондой баягы балдарыбызга эки кесиптин мүмкүнчүлүгүн берип атат.
мындайча айтканда тигүүчүлүк кесибин да үйрөткөн кээ бир кыздар медреселерибиз, айдоочулук кесибин алып берген. Мына биздин өзүбүздүн медресени алып турган болсок, ашчылык дагы кондитерлик кесипти мына алууга мүмкүнчүлүгү бар да. Биз билебиз, балдар баары бүткөндөн кийин эле университетте окуп эле келечекте моундай бир жерде иштейт дегенден алыспыз. Мүмкүн ал бир кесиптин ээси болгон болсо, мүмкүн келечектеги оокатын кылышы мүмкүн жашоосун ошол кесип менен аркылап кетсе дагы, биз бергенибизден эң жакшы эмебиз эмне болуп калат, аларга жок дегенде ыйман тарабына бир себепкер болдук деп айтабыз да. Анан сиз айткандай мурунку медреселер менен мурунку таптадагы ошол буга чейинки жаңы ачылган учурлардан баштап азыркы мезгил салыштырып көрсөк, аябай эле жогору деңгээлде. Себеп дегенде бири-бирин өсүп болуп атат, бири-бирин көрүп атат, окуп программалар түзүлүп берилип атат муфтияттан. Мына ошонун негизинде балдарыбыз дагы баягы жетиштиргендикте көп аракет кылынып атат да. Дегеним, айрым социалдык тармактарда ошол эле элдин аң сезиминде ал молдолор балдарды келтектейт, урат, сабайт, антмейинче окутпайт. Ошол эле сиз айткандай жок дегенде барып бир молдо болчу деп кетирип салган балдарды алар өздөрү каалагандай кылат деген бир айрым түшүнүктөр бар эмеспи кээ бир инсандарда. Ал абал азыр жок болуш керек же кандай дейсиз? Ал абал негизи жок. Негизи баягы сырттан каралган бул эски бир түшүнүктү дагы деле баягы акылыбыздан чыгара албай келебиз да. Ушул күнгө чейин баланы сабаптыр, моундай кылыптыр, анан дегендей азыр балдарыбыз деле өзүнүн укугун билет. Эгер ошондой боло турган болсо, түзмө-түз эле арыз жазып туруп эле баягы органдарга кайрылууга мүмкүнчүлүгү бар да. Андан дагы сырткары биз медреседе байма-бай баягы текшерүүлөр барып турат. Кече жакында ошол зордук зомбулукка тууралуу боюнча органдардан барып жакшы бир лекция өтүп берди. Биз ошолор менен да көбүрөөк байланышканга аракеттенип атабыз. Мисалы үчүн медицина тарабынан ошол алып барып, медиктерди алып барып лекция өткөзүүгө, ошол өрт өчүрүү боюнча, коопсуздук боюнча көптөгөн нерселерди алып барып, жылдан жылга баягы бирибизге мындайча айтканда атаңдашуу деген нерсе адамдын баягы деңгээлин жогорулатып атат да. Анан текшерүү дагы көбүрөөк барганы биздин өзүбүздү баягындай дагы бекемдегенге, могул нерсебиз жок экен, биз ушул нерсеге биз бекем болушубуз керек экен деп кээ бир нерселерибизди тууралап, жакшылап бир жөнгө салууга мүмкүнчүлүк болуп атат. Учурда негизи абал кандай, ушу диний билим берүүгө кадам таштаган жаштардын саны өсүүдөбү же бир калыпта эле сакталып келүүдө? Азыркы учурда мен өткөн эле жылкы нерсени айтып берейин. Биз негизи жылда 60 эле баланы кабыл алабыз. Бирок кабыл алуу жөн эле келген баланы кабыл алуу эмес, аларды жалпылай ошол биз өзүбүз койгон сынактан өткөзүү. Мына ошол сынактан өткөзүүдө биз 60 балага 140 бала тапшырды. Мындайча айтканда баланын саны көп. Анан жылдар ичинде бизде ушундай бир нерсе дагы калыптанып калган элибизде. Кайсы учурда барса деле медресе кабыл ала берет депчи. Биз жыл ичинде аябай көп телефон чалуу же болбосо баарлашуу менен келгендер болот. Буларга баягы жыл ичинде эле киргизе беребиз депчи. Жок, бизде кадимкидей эле мектептин кандай программасы болсо, мына ошондой программа менен кетилет. Ал жерде бир канча мындайча айтканда сабактардын жетишпегендиги болгон болушу мүмкүн, же болбосо журнал маселеси коюлган, аларга жоктоо, аларга баа коюу, аларга чейрек чыгаруу, модул чыгаруу деген нерселердин баарын жөнгө салып туруп койгондон кийин аларга моундай нерсе десек эме кылбайт да. Мындайча айтканда күнүбүздө негизи жаштардын кызыгуусу өтө көп. Бирок ошол кызыгуу азыр күнүбүздө бир эле тарапта болуп калышы мүмкүн да. Дийин эле маалымат алсам болду деген түшүнүктө келген да балдарыбыз бар. Бирок аларды биз келечекте силер моундай болосуңар, келечектин багытын көргөзүү азыр эң чоң мындайча айтканда көбүрөөк багыт бергенге аракеттенишибиз керек болуп атат да. Көпчүлүгү эле диний маалыматты алсам, мисалы үчүн жаштар эмес, жашы улгайгандар деле келет. Мен деле ушундай бир аз дин маалыматын алсам депчи. Анан Кудайга шүгүр азыр мечиттерибиз аябай кенен мүмкүнчүлүк бар. Баардык жерлерде өзүнүн баягы имамдары баягы диний билимден тереңирээк маалымат берип атат деген ойдобуз. Ошол эле сиз айткандай жогоруда эми бул темага аябай такап тура бербейли, бирок кайтып келиш керек болуп атат. Мектепти жакшы окуй албай калган, баягы үйдө жүрүп калган балдарды бар медресеге бар деп койгон учурларга биз да күбө болгонбуз. Андай балдарды көрүп да келгенбиз, бирок сиздин сөзүңүздөн улам сынактар менен кабыл алабыз, белгилүү бир шарттар бар деп. Анда сиздерге өтпөй калган балдар көп эле экен да. Анда ушул медресеге окуган балдардын
бир деңгээли дагы көтөрүлүп жатат десек туура болобу? Туура болот. Мисалы үчүн азыр өтпөй калат дегенде ар бир баягы биз келечекке баягы кадр жетиштирүү максатында бир эске алып коюшубуз керек да. Биз окуп аткан балдарыбызды ошол кандайдыр бир деңгээлде сынак менен ала турган болсок, ошол балдардын бир канчасы өтпөй калды. Өтпөй калганы менен ошол өткөн балдар деле ачык эле айтайын да, азыр 6 класстын сабагынан сынак кылсаң, мына ошону билбеген бала бар. Мисалы үчүн 60 суроодон биз айласызбыз, эмне кылабыз? 25 суроодон жогору алганын же болбосо 20 эле суроого жооп бергенден жогорусун алабыз. Негизи баягы өзүнүн талабы боюнча 30дан жогору жооп берген. А бирок ошончо келген баладан, мисалы үчүн өткөн жылкы эмени ала турган болсок, 2 гана бала 30дан ашыкча суроого жооп берди да. Калгандары төмөн. Эми төмөн болуп биз албайбыз, 30дан жогоркусун алышыбыз керек эле деп биз 2 эле баланы албайбыз да. Биздин шартыбыз боюнча 60 баланы кабыл алыш керек эле. Мына ошол себептен 20дан жогоркусун, кээде 19га түшүп калып атабыз, кээде 18ге түшүп калып атабыз. 60 суроодон 18 эле суроону жооп берди деген маселе болуп атат да. Мына ошол балдарга деле баягы көңүл бурулса, ата-эне азыр баягы Горокаттын айынан ар жакка кеткен балдары көп келет да. Мисалы үчүн ата-энеси Россиялап жүргөн баягы кароосуз калган балдардын көпчүлүгү аларга баягы үстүнө туруп мондой окугун деген нерсе болбогондугу үчүн ал балдар мектепте жетишпей калган. Мына ошол эле маселе балдарыбызга эң эле жөнөкөй нерсе, таблицаны билбеген балдарыбыз өтө көп азыр күнүбүздө. Мына ошол балдарды мисалы үчүн биз үстүнө туруп атып, анын жаткан убактысынан баштап, турган убактысынан баштап контролдоп, анын баягы сабак даярдоо убактыларынан бери ар бир сааты, ар бир убактысы биз үчүн баягы баалуу болгондуктан, анын үстүнө тургандыгыбыздан эмне болуп атат? Балдарыбызга жанагындай жетишкендикке жетип атат да. Чынында баягы балдарыбыз мүмкүнчүлүк болсо гана эле биз ошол балдарды да, өтпөй калган балдарды да алып келип туруп окутсак, аларга дагы иман жагынан бир жардам берсек деп себепкер болуп калсак деп ойлойт элек. Бирок ордубуз азыркы күнүбүздө 60дан ашыкча бала кабыл ала албайбыз да. Мына ошондой деңгээл менен келген балдар 180 балл алып жатканы бул өтө бир чоң көрсөткүч. Бул абдан бир кубандыруучу нерсе экен. Себеби медресени бүтүп жаткан балдар эмес, мектепти бүтүп жаткан балдар 90 балга жетпей баягы колледждерге окуп аткандары, ошол эле учурда затоточ деген эмне экенин билбей бүткөн балдарды өз көзүбүз менен көрүп келатабыз. Ал эми сиздердин бир жакшы бир системага түшүп жатканыңыздар дагы кубандырбай койбойт. Ушул абалга, сиздин оюңузча, ушундай абалга келип калышыбызга ошол эле 60 суроодон баягы 20 суроого жооп бере албаган балдардын ушундай бир абалга келип калышыбызга эмне себеп болуп атат азыр? Негизинен эле билесиздер да, азыр мектептерибиздин деңгээли түшүп кетти десек жаңылышпайбыз да. Мындайча айтканда, ал мектептер эмне себептен түшүп кетти? Бизге кадр жок. Ошол мугалимдик жаатында окуган жаштарыбыз жок. Мына алар жакшы бир билим ала албаса, жакшы бир деңгээлге жете албаса, эртең бүрсүгүнү балдарга эмне сабак берет? Мен өзүм көп күбө болом да. Мисалы үчүн ошол баланча мектепте кайра мугалим болуп калыптыр. Кантип мугалим болуп калыптыр? Ал заочный тапшырып коюптур, сырттан окуу менен ошол мугалимдик кылып атыптыр. Эмне себептен? Мугалимдик жок. Жаштар мектепке айылдарда иштебей калды. Себеби дегенде маянанын аздыгынан баягы андан көрө бир аз иштеп келейин деп эле баары шаарга карай агылган заман болуп калды. Мына ошол себептен бул жерде баягы өзүбүз деле ошол мектептен окуганбыз, мектептерди баягы баардык эле жамаатын же болбосо мугалимдерибизди биз жаман сапатта болуп калды дегенден алыпсыз, жакшы бир сапатта бар эле мурунку учурларыбызда. Акыркы күндөрүбүздө ошол биз педагогдорду жетиштирүү жагынан артта калып баратабыз. Бюджеттик системага киргизбедик аларды. Аларга стипендия берип, аларды тарбиялабадык. Андан кийин биз мектептен эмнени күтөбүз? Мына ошол көйгөй болуп атпайбы? Азыр университетте деле мына ошол багыт. Бизде чоң көйгөйлөрдүн бири да ушул болуп атат. Жогоруда сиз жаш балдарды медресеге жөнөтүп койгондой эле бая юрфак, экономикалык факультеттерге өтпөй калгандар, же болбосо медакадемияга бара албай калгандар, жок дегенде мугалимдикке тапшырып коеюн деп, бир жөнөкөй кесипке тапшырып коебуз деп, мугалимдикти ушунчалык төмөн таштап коюшуп атат. Бирок ошол мугалим коомдун агартуучусу. Ошол мугалим
кийинки муунду тарбиялоочу инсан экени көп тараптан эске алмай калып атат да. Ошол деңгээлде эң бир төмөнкү деп карап койгон мугалимдик деңгээлди төмөн караган окуучулар өздөрүнөн эч нерсе жок инсан кайра башка бирөөгө кантип бир нерсе бере алат деген чоң бир өкүнүчтүү абалыбызга тилекке каршы күбө болуп турабыз. Буну таанбай кое албайбыз, себеби буга биз өзүбүз дагы күбө болуп келатабыз. Өзүбүз дагы ошондой бир туугандарыбыздын ошондой деңгээлге ошол бир жака тапшырып, ошол мектептерде иштеп мугалим болуп, такыр эле сиз айткандай окубай, акчасын берип бүтүп койгондор азыр мектепте болгондо дагы 1-класстан 4-класска чейин башталгыч мектепте сабак берип жатканы, бул балдардын пайдубалын түптөй турган эң бир балдарга ушунчалык бир губка деп коет эмеспи, ошол кезде балдар бүт сиңирип алат эмеспи. Ошол деңгээлде ушул мугалимдердин болуп калышы мени аябай өкүндүрөт. Тилекке каршы. Эми бул биз негативке түшпөйлү, позитивге акырында буралып, бул дагы убактылуу нерсе болсун деп бир жакшы жака жоруп коелу. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бир кыскача жарнамалык түрмөккө кезек берип алып, андан соң уктуруубузду улантсак, учурунан пайдаланып биз ушул демөөрчүлүк кылып жаткан программабызга демөөрчүлүк кылып жаткан Бурана Грант курулуш компаниясынын дагы да болсо демөөрчүлүгүнө ыраазычылык билдирүү менен аталган компаниянын кыскача жарнамалык ролигине кезек беребиз. Кроме кинотеатра, в жилом комплексе Бурана Пэлас для горожан будут доступны летняя терраса с панорамным видом, детская игровая площадка в свободной от автомобилей зоне и двухуровневый подземный паркинг, оснащенный датчиком контроля состояния воздушной среды и пожарной сигнализации. Жилой комплекс Бурана Пэлас – это престиж и высочайший уровень комфорта современной жизни рядом с историей. الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Жакшы балам. Ушул окулган акыркы аятта Алла Таала Куранды биз түшүрдүк. Аны биз гана сактайбыз деп атат, түшүндүңбү? Жакшы балам. Жаттай беришиң керек. Дагы окушуң керек. Анан Куран жаттап атканыңды эч кимге айтпа балам. Макулбу? Макул ата. Ораза кармаганыңды да айтпагын. Ораза кармагандагы? Айтпа балам. Заман ушундай азыр. Кудайды ооз калгандан да коркуп турган чак. Эс ал балам, эртең мектепке барасың. Кечинде аксакалдар келишеби? Тарава намазын окуйбузбу? Келишет. Иншаллах. Тарава намазында окуйбуз. Оозду бизкинен ачаталар. Бараба эс ал балам. Макул ата. Алхамдулиллахи роббил аламин. Ар-рахманир рахим. Малики яумиддин. Ияка набуду. Мынакей балдар, Дарвиндин теориясынын илимий негизинде түшүндүрүп бүттүк. Эми кыргызча айтканда, адам баласынын түпкү теги
Биздин ата бабаларыбыздын түбү маймылдардан жаралган десек болот. Түшүндүңөрбү? Азаматсыңар. Агай, суроо берсем болобу? Бере бер. Агай, адамдар маймылдардан жаралса, а маймылдарды ким жараткан? Болот. Биз эволюциянын канча темасын өттүк. Же эмне? Дагы эле түшүнбөй атасың ба? Аксакалдар айтат го, бизди Кудай жараткан деп. Ой, ал болбогон сөз. Кудайды ким көрүп коюптур? Эгер Кудай болсо, мына шляпамды ыргытайын. Кудай болсо кармап калбайт беле? Кармап калсын, Кудай деген жок. Агай, анда адамдар маймылдан жаралса, неге азыр адамдар кайра маймыл болду? Тарт тилиңди. Ошол чалдардын кебин угат экенсиң да, Ошолор ачка, кезериби орозо кармадык деп отурушат. Орозо кармаган, ошого окшогон бекерчилердин иши. А сен орозоңду коюп, сабагыңды жакшы оку. Уктуңбу? Анан дагы айтып коеюн силерге. Араңарда ата-энеңерден орозо кармагандар бар. Мен билем аларды. Аларды жыйналышка чакырып келип, партиянын алдында уят кылабыз. Шашпагыла. Же араңарда орозо кармагандар барбы? Ия. Кана, ким кармады орозону? Агай, болот кармады да, анткени анын атасы молдо да. Тынч! Тынч! Кана, азыр көрөбүз. Ким орозо кармайт экен? Же мен орозо кармагандарды кармайт экенмин? Кушпаков болот, бас бери. Чык доскага. Бас бери. Ич мына сууну. Агай, ичпей эле коеюнчу. Эмнеге ичпейсиң? Агай, бузбай эле коеюнчу. Күнөө болот агай. Ой, алдап атам, Жок агай, ичпейм. Берекбас. Ич. Чүр калды. Чүр калды. Ич деп атам. Жок. Каяшаны кайдан үйрөнгөнсүң сен? Я. Жок, Ич деп атам. ичпей эле коеюнчу. Ичким келген жок, агай, ичпей эле коеюнчу. Керек болсо сен эмес, атаңдын да корозосун уштурам. Ич деп атам. Тарбиясы жок. Кушпаков. Сени сени. Мектепке жолотпай бутуң үзүлгүн. Ата дейм, ата. Эмне болуп кетти балам? Ата, агай мени кулагыма чоюп урушту. Кудай жок деди. Хорозо кармайсың деп суу чиришти, ата. Агай неге антет, ата? Болду, болду. Аягым мугалим. Баламды бир аз ыза кылып койгон турар. Ya Dambulla. Bir bala bol elekte üygele varıp iptar kılıp üygele varıp tarev okuydu. Koyak kendine aksakallar. Çok aksakallar. Antpenizde. O vakitte bolup kaldı. Savur kala turguzlar. Jiri koy balam.
Мына Ушулбу? ушул үй. Эмне болду экен? Азыр көрөбүз да. Такылдат. Саламатсыңбы Кушпак калым кол? Ассаламу алейкум. Тынччылык ба? Тынччылык эмес. Үстүңдөн доо арыз келди. Эскинин саркындысын жоелу партияга кызмат кылалы деген сайын сиз жашырынып дин окутуп атыптырсыз. Бул эмне деген жоругуя? Азыр мени менен айтып коеюн, районго барасыз. МТден эскертем, соттой турган болсо соттошот. Уур кылган жокмун. Ушак сүйлөгөн жокмун. Башка күнөөлөрүм болсо мойнума алайын. Анткени жок деп коет. Элди чогултуп алып, Куран үйрөтүп атканың законго каршы чыккандык эмеспи? Районго барабыз. Ошол жактан түшүндүрмө иши болот. Калганын ошол жактан көрөбүз. Басыңыз машинеге. Ата! Ата! Кайга бардасыз, ата? Коркпо балам. Булар эмне кылып атканын өздөрү билишпейт. А биз болсо билебиз. Алла Таалам Куранды биз түшүрдүк. Аны өзүм гана сактайм деген. Ким эмне кылбасын, дин уланы берет. Түшүндүңбү? Түшүндүм. Алла насип кылса, кайрылып келермин. О Алла, сен түшүргөн Куранды сенин сөзүңдү окуй албай калдык. Куранды жаттап, Куранга кызмат кыла албадык. Жараткан Алла бизди кечире көр, колубуздан келген жок. Көзүбүз өтүп кетсе сенин сөзүңдү окуй турган заманды бере көр. Сенин диниңди үйрөнө турган адамдарды көбөйтө көр. Элибизден дини иманды алыстата көр Алла. Кылымдар таазим кылган ай, кудрет бакыт сунган ай, көңүлдү нурлар кубанткан, кут болсун Рамазан ай. Эселеп берилген сооптордун ээси болуңуз. Күнүгө куттуу орозо программасы. Урматтуу телекөрүүчү, сиз 24 ТВ телеканалындагы Куттуу орозо программасын көрүп жатасыз. Биз бүгүн диний билим берүү мекемелери жана андагы билим деген теманын алкагында маек куруп жатабыз. Бүгүн студиябыздын коногу Маткабыл уулу Шаршембай ажы атындагы медресенин мүдүрү Осмонов Мамбет устазыбыз. Мамбет устаз, кийинки суроого өтсөк, ушу учурда диний билим берүү мекемелери, тагыраак өзгөчө медреселер акы төлөнүп окутушабы же акысызбы? Медреселерден азыр жалпы медреселер атынан сүйлөп аткандан кийин бул көпчүлүк медреселерде бекер окуткан жерлерибиз дагы жок эмес, бар. Ушул күнгө чейин элдин демилгеси менен. Бирок баардык нерсени бекер кылып да окуткан күндөр болду. Бирок бекер нерсеге көпчүлүгү баягы кызыкпагандыгы, анын үстүнө өзүмдүкү деп өзүмдүкү кылып албагандыгы. Мына ошол нерсе өкүндүрдү да бир учурларда балдардын сырткы кийиминен баштап баарын бекер кылып окуткан күндөр болду. Бул бара-бара баягы төлөмүнүн бир же болбосо бир кандай бир деңгээлде сумманы койгон бирден бир эмеси бала меники дейт экен. Же болбосо ата-эне мен сага төлөп атпаймынбы, окубайсыңбы деген талап болот экен да. Ошол тарабында каралып көрсө болот. Негизи бизде 20 000 сомдой акча төлөнөт. Бул бир жылына. Бир жылга. Мындайча айтканда 11 ай окутулат. Жайында бир гана ай каникул берилет. Мына ошол 11 айда булардын ошол китеп акысы болушу мүмкүн. Же болбосо жылына ал медресенин ичиндеги жүргүзүп аткан иш-чаралар болушу мүмкүн, жарыштар болсун, же болбосо ошол жердеги мындайча айтканда медресеге тийиштүү болгон алынган көп
нерселерибиз бар. Мисалы үчүн баланын келгендеги жаткан жуурканынан баштап жылда жаңыланып туруусу, шейшебинен баштап жаңыланып турушу, булардын баардыгы мына ошол. Бирок 20 000 сомду бөлө келгенде баягы эч нерсеге жетпегендиги айдан ачык эле маселе. Мисалы үчүн бир бала 20 көчөгө азыр бир студентти алып келип койсоңуз, мисалы үчүн бир студент шаарда жашаган болсо, эң кеминде 5 000ден жогору көздөй деп алынат да, каржылаш мүмкүн. Бирок булардын 3 маал ысык тамагы менен берилет. Ал жерде жатаканасы, ал жердеги баягы медресенин ичиндеги шарттары, булардын баардыгы мына ошонун ичинде каржыланат. Бирок баланы эгер биз китеп сатып алып берсек да, азыр күнүбүздө өзүнүн мына сен жеке менчик китебиң деп колуна беребиз. Мына ошол жеке менчик китепти жакшы тутушу, жакшы кармашы, баягы бул көпчүлүк учурларда биз бекер китептерди алып чыгарып же болбосо эме алып берчү элек. Анан сабактан сурап эле сенин китебиң кайда десең, баягы акчасына сатып албагандык үчүн билбейт, эч жерде койгонун, таштап койгон жеринде калып кетет. Ошол себептен төлөмдү койгонубуз негизи жакшы эле болот. Эгер ал дагы баягы социалдык абалдарына каралат. 100% биздин медреседе 20 000 төлөнөт деген нерсе жок. Алардын социалдык абалы мисалы үчүн көпүлүү үй бүлөлүү болушу мүмкүн, ата энесинен ажыраган бала болушу мүмкүн. Мына ошол балдардын баягы деңгээлине жараша карап туруп, баягы 50% же болбосо жеңилдик керек болсо, бул күнгө чейин 3 жылда, мына быйыл 3-жылды бүтүп аткан балдарыбыз эч такыр эч нерсе төлөбөй бүткөндөрүбүз дагы бар. Негизи эле сиздердин мечитти жогоруда Арашан деп калдыңыз. Ал жактагы мечиттерди бир саякат кылып көрүп калдык эле. Абдан шарттары жакшы, балдар үчүн жатаканалары, жуунуучу бөлмөлөрү, сабак окуй турган жерлери, спорттук иш-чараларга дагы көңүл бурулганы, өзгөчө балдарга баягы теннистердин бар коюлганы, башкача айтканда аябай жакшы шарттарды көрө алганбыз. Ошол эле балдардын кийинген кийимдери, тазалыгы бүт бардыгы мындай жакшы да. Анан бирок бул деңгээлге жетүү үчүн ошол эле айрымдарды өзүңүз айткандай акысыз окутуу үчүн, аларды толук тамак аш менен камсыз кылуу үчүн бир топ каражат кетет эмеспи. Анан бекер акысыз окуткан толук акысыз медреселер да бар да. Булардын каржылоосу каяктан болот негизи? Негизи эле ар бир медресенин өзүнүн баягы жүргүзгөн иш-чараларында кайсы тарап менен багытталат. Мисалы үчүн кээ бирки медреселерибизде эле бар сырткы мамлекеттерден, сырттагы мамлекет мүмкүн араб мамлекеттеринен, Пакистан мамлекеттеринен, мисалы үчүн мына ошондой жактардан каржылоо алып окуткандарыбыз да жок эмес. Туркия мамлекетинен каржылоо алып окуткандар. Бирок негизги эле бөлүгүн азыр Кудайга шүгүр, мурунку жылдарда мечитти курат десе арабтар курат экен, мечитти курат десе түрктөр курат экен деген түшүнүккө келип калганбыз. Бирок ал түшүнүктөн чыккан өзүбүздүн кыргыздын кыран жигиттери деле бар экен. Мына биз ошол нерсени эмне кылдык, өзүбүз күбө болуп атабыз. Себеби дегенде биздин ошол медресени салган, баштан аяк бүтүргөн Кыргызстандагы жашаган жергиликтүү ишкерлер. Андан сыртка баягы сырттан акча сурап, араб мамлекеттерине барып жалдарап сурап келип, могуну бүтүрүп бергиле деген нерсе болгон жок. Бирок бир көйгөй бул маселелерде чынында баягы стабилдүү эмес эмебиз бар. Ар бир жердики ошондой эле. Бирок баягы Кудай Таала кайсыл жеринде мээримин төккөн болсо, ал жердин рызкысын Кудай Таала берет эмеспи? Мына ошол бардык эле адамдын бул дүйнөгө жаралган жандуу жан мындай чактан боор көтөргөн дейт эмеспи? Боор көтөргөн инсандын баары эмне болуп калат дейт? Жандуулардын баарына Кудай Таала рызкыны берет. Кээде биз рызкыны башка тараптан деп күтөбүз, бирок Кудай Таала ошол берген рызкыны ар кимди себепкер кылып коет экен. Мына бул күнгө чейин берилип аткан маселелерде Кудайга шүгүр эч кандай баягындай кемчилик болуп, кыйналып баягындай эмеге түшкөн жокпуз. Балдардын тамак ашы болбосун, устаздардын баягы айлык маяналары болбосун, мына ошолордун баардыгына көмөктөшүлүп, ал жак бер жактан келип, жардам берилгендер толтура. Мисалы үчүн бул тарапта муфтият дагы баягы жардамын көргөзүп келет. Жылында баягы быйыл ажыда барып келген, ажыга жөнөгөндөрдүн ошол калькуляциясынан бир канча сумма которулгандыгы, жардам берилгендиги, ошондой эле орозо питирден бөлүнүп бергендиги, мына ошолор эми баягы бул жылына бир эле жолу болуп калгандыгы үчүн
кээ бир учурда ал дагы көп нерсени баягы бизге жардам. Мисалы үчүн кышка жакындаганда кыштын баягы мындайча жылуулук, кыштын камын көрүүгө бир мүмкүнчүлүк болду да. Быйыл ошол нерседен биз кубандык, себеп дегенде жылда андай нерселерди жылда берилип турат, бирок быйыл калькуляция нерсеси да кошулду да, азыктан кеткен нерсе. Мына ошол нерселердин берилип турулушу, мисалы үчүн жылдап бирок Кудайга шүгүр баягы элибиздин түшүнүгү жакшыргандыгына байланыштуу көрүп атасыздар, мондай жаркыраган мечиттерди биз ачылып атат. Ошондой эле ошол талапка ылайыктуу жылдан жылга эмне болуп атат, медреселерибиздин да өнүккөнү алдыга жылып баратат. Ошо медреселердин өнүккөнү, ошол эле учурда аларды жогоруда сиз сөз башында айтып калдыңыз, текшерүүлөр көбөйгөн сайын биз дагы жакшыраак бир деңгээлге чыгууга аракет кылып жатабыз деп. Текшерүүлөр кандай текшерүүлөр болуп турат? Сиздерди кайсыл тармактан көбүрөөк текшеришет? Негизи баягы жылына 2 жолу санэпидстанциядан текшерүү, негизи 9 органдан барып текшерилет. Айылдык өкмөттөн болобу, ошол биз Ленин районунда акимиятта караныштуу, ал жактан ошол 9-чу отделден кошулуп, мында ошентип отуруп, бир канча 9 эмеден, мекемеден барып текшерүүгө өтүп турулат. Булардын баягы биз алар менен дагы чогуу иштешүүгө кызыктарбыз. Себеп дегенде бала өзүнүн укугун билүү үчүн ошол органдардан биз жардам сурайбыз. Келип ал жерде терроризм боюнча бир лекцияларды өтүп берген жакында бир жакшы эмелер болду, самалыктар болду. Ошо санэпидстанциядан биз өзүбүз кайрылдык. Жугуштуу оорунун алдын алуу боюнча бир эме өтүп берсеңиздер деп, алар дагы баягы биздин сунушубузду четке какпастан, алар дагы баягы барып өзүнүн лекциясын, кече жакында эле монол студенческий поликлиникага кайрылдык. Биз ошол бизде эле студенттерди окутуп атабыз. Биз деле ошол Кыргызстандын жарандарын окутуп атабыз деп барып кайрылсак, мен чоң ушул эмеден дагы ыраазычылык билдирип кетем. Ошол жердин заведующий, атын эсимден калбай калыптыр. Ошол агайыбыз барып, өзү баш болуп, барып ошол жерге барып лекциясын өтүп, баягы эң азыркы баягы өспүрүм балдарда болуп аткан кайсы оорулардын алдын алыш керек, тазалыкка кандай маани берилиш керек деген боюнча бир жакшы бир лекцияларды өтүп берди да. Бул боюнча балдардын да суроолору аябай көбөйгөндөн баягы лекция өткөн агайларыбыз дагы, ошол эжелерибиз да таң калды. Силердин балдарыңар мондай ачык суроо берип, бир канча жерлерге барып суроо барбы десе эч ким унчукпайт эле, силерде аябай суроо көбөйүп кетти. Мындайча айтканда алар 15 мүнөткө барды эле, бирок эмне кылдык, биз алардыкын 1 сааттай убактысын алдык да. Мына ошондой бир эмелер болуп атат. Бул эми баягы барган сайын адамдардын баягы аң сезимине жараша. Али Розалыховдун айткан сөзү бар эмеспи? Балдарыңарды өзүңөрдүн заманыңарга эмес, келечек заманга карап тарбиялагыла депчи. Келечекте эмне болуп атат? Бизди эмнелер күтүп турат? Мына ошол тараптуу. Мисалы үчүн балдарга багыт бергенде дагы эртең сен эмне боло аласың? Баягы айткандай эле жакшы боласың, медик кылгысы келет, же болбосо баягы юрист кылгысы келет, же болбосо бир креслого отура турган адам болгусу келген болсо, силер деле ошол жарандын ичинде бир жарансыңар, бирок келечекте кандай багыт аласыңар депчи. Ошол текшерүүлөрдө негизи сиздердин медресе азыр чындап баягы мамлекет тарабынан да бир топ жакшы бир пикирлер айтылып келе жатканы баардыгыбызга эле маалым болуш керек. Себеби баягы нанотехнология менен эл дүйнө жарашып жаткандай эле сиздер дагы ушул бир алдыга улам умтулуп, улам учурдун замандын талабына жараша өнүгүп өсүүгө болгон дитиңиздерди коюп жатканыңыздарды билебиз. Анан аймактагы алыскы айылдардагы, аймактардагы медреселердин абалдары дагы ушул деңгээлге чыгып атабы? Негизи эле бир мамлекеттен белгилүү шарттар барбы ушу медреселерге коюлган? Шарттар жакында эле бүгүн 2 күн болду, жоболор кабыл алынып атат. Мына ошол жоболордо эмне болуп атат? Бизге болгон шарттардын баарын жазып атат. Мондай болуш керек деген эмени койду. Светтик сабактар мончалык деңгээлде кириш керек деген жоболор да бар экен. Баардык медреселерге коюлуп атат. Бул жоба кабыл алынгандан кийин баардык медреселер ошол тарапка барат. Бул дагы бир жакшы жаңылык. Бул жакшы жаңылык. 2 күн алдым. Медреседе светтик билим берилиш керек деген талап коюлган атат. Бул деген нерсе, бул жакшы көрүнүш. Себеп дегенде жана башында айткандай эле, элеттиге мисалы үчүн күз мезгилинде жана айтпадыкпы, ошол түштүк тарапта биз өзүбүз күбө болуп келдик, баягы медресенин мүдүрлөрүн алып барып ошол жерде көргөздү. Мына силер эле медресе эмес, мындайча айтканда биз медреселер менен пикир алышканга бир мүмкүнчүлүк болду. Ал жердеги Өзгөндө Мырзаке айылындагы медресени көрдүк. Шунчалык баягы шарты болбосун, же болбосо ошол жерде окуп аткан балдарга мындайча айтканда маани берилгендигин баса берилип көрдүк. Андан ошол
мындайча айтканда 30 адырга дагы бардык, кайсыл эми ошол Ош тараптан да бир эки жерлерге барып көрдүк. Медресенин деңгээли жогорулагандыгы, анын ички шарттары туура эми баягы бизде мамлекет мондай мамлекетке жазып, бизге парта керек эле, бизге эмеге доска керек эле деп жаза албайбыз. Кайрыла албайбыз дагы, андай маселелерде эме жок. Бирок ошол нерселердин баардыгын азыркы өткөндө бир эжебиз барып бизди карап ошол барганда мондай деген нерсе болду да. Мен келатканда аябай ушундай ичимден башкача бир сезим менен келдим. Бирок сиздердин мондай медресеңиздерди көрүп, окуса болот турбайбы, ушундай нерсени жазса болот турбайбы? Мен жанагы эле эски түшүнүк менен келип турмун деди да. Жерге чөгө түшүп отуруш керек, анан баягы союл колунда болуш керек мугалимдин деген түшүнүк менен келдим. Бул жерде башка бир түшүнүк деп да. Мына ошондой нерсеге баары эле барып атат. Чекеден себеби атаң талашуу. Мисалы үчүн эмне болуп атат? Конкуренция деп коебузбу? Конкуренция деп коебуз. Мисалы үчүн медресеге жакшы баланы алып келиш үчүн сен шартыңды да жакшыртышың керек. Сен ал жерде жакшы билим да беришиң керек. Ал жөн эле баягы ошол жерде мен эң алдыңкы болдум деген максатта эмес, башка бирөөлөргө үлгү болуу катарында. Мусулмандын күзгүсү дейт эмеспи? Ошол биз күзгү болуп бере алышыбыз керек. Ондай деңгээлде медресе ушундай тарапта болсо, дагы элдин ишеничине баягы түз баягы ар кандай ой пикирде эмес, мурунку эски түшүнүктөн чыгып, жаңы түшүнүккө кирсе деген абалдарда. Мамлекеттен бир топ талаптар коюлат, бирок ошол эле учурда мамлекеттин медреселерге болгон мамилеси кандай? Негизи эле мамлекет тараптан бир колдоо барбы? Эми биз ошол колдоо болгонуна биз мамлекетибиз эркиндикти берди. Мисалы үчүн азыр кошуна мамлекеттерди кыдырып көрүп эме кылдык. Мисалы үчүн ошол жерлердеги абалдарды көрүп, биздин ошол мамлекетибиздин эң чоң түзүп берип аткан биздин шарты ошол бизге эч кандай баягындай карама каршылык жок. Биз кылып атабыз, кайын нерсени кылсак дагы жасап атабыз, ал нерседе бизде эч кандай баягы мондай кылыпсыңар, тигиндей кылыпсыңар деп эме кылбайт. Бирок келгени баягындай силер мондай кылышыңар керек, силерге мончалык штраф салыныш керек деп штраф салынган жок бул күнгө чейинчи. Себеби дегенде буну силер биз дагы жакшы билебиз, силер өзүңөрдүн эмеңер менен өзүңөр кетип атасыңар, бирок мондай нерсеңерди жакшыртып кеткиле деп кээ эскертүүлөр жазып кетет. Мына ошол эскертүүлөрдү биз эмне кылабыз? Баягы ордуна келтирүүгө аракеттенебиз баягы. Бул чоң жардам ушул тарап. Мисалы үчүн биз эмне болуп атабыз? Диний тарапта эле бири-бирибиз менен кайнашып, бирок берки тарапты дагы унутуп калбашыбыз керек болуп атат да. Ал тараптан дагы текшерүүлөр болуп, башкалар болгон болсо, биздин дагы чыңалуубузга, анан алардын баягы кошкон салымы ошол нерсе. Баягы айтып атпайбызбы азыр? Студенческий поликлиниканын эмеси барып, өзү баш болуп барып туруп, ал жерге лекция өтүшү, бул балдарга маани берилиши да. Бул дагы ал дагы мамлекеттик мекеме да. Мына ошондой абалдарда Кудайга шүгүр колдоолору мына ошол жактан деп ойлойбуз азыр учурда. Эми материалдык жактан эмес болсо дагы бизге моралдык жактан алар эмне дем күч берип турат. Мына силер туура ишти кылып атасыңар, элге ыйманды жайылтып атасыңар, ошол жаштарды ыйманга чакырууга бир салым кошуп атасыңар деген нерсеси менен биз мамлекетибизге ыраазычылык билдиребиз. Ал эми бир аз жогоруда чет жактарды көрүп калып, коңшу мамлекет деп калдыңыз. Коңшу мамлекеттердеги абалга биз кийлигишпей эле коелу, бирок сиз дүйнөдөгү бир дүйнөлүк аренаны айтсаңыз, дүйнөдө кайсыл медреселер ушунчалык бир өнүгүп өскөн, өзгөчө бир мамиле кылган, кайсыл медреселерден үлгү алчудай бир өзгөчөлүктөр бар? Биз баягы мен өзүм Египетте окугандыгына байланыштуу ошол Египетте мисалы үчүн эч кандай баягы мен ошол жактан үлгүнү бул жакка алып келгеним себеби ошол нерсе да. Мисалы үчүн ошол светтик сабактар бизде эле барганда ошол алгебрасын окудук, астрономиясын окудук, тарыхын окудук деген сыяктуу ошол тараптын баарын окуганда биз түшүндүк, бул бизге ошол нерсе керек экен. Биз учурда айтабыз светтик мындайча айтканда дин баягы эмеден мындайча айтканда сырткары мамлекеттен сырткары деген сыяктуу бир кандай бир эмелер бар. Мына ошол каралып келгенде чынында мындайча айтканда светтик мамлекетте жашап атабыз. Алардын да талабын аткаруу биз үчүн баягындай мойнубузда жүк катары сезебиз да. Себеби баланын келечегине биз маани берип атабызбы? Баланын келечеги эмне менен болот? Албетте эки канаттуу болушу керек деген маселе. Бир жагында диний маалымат болсо, экинчи жагынан светтик маалымат болсун деген маселеде. Мен өзү негизи ошол Египетте жүрдүк, анан Туркияда дагы, Сауд Арабиясында дагы болдук, Иорданияда болдук. Мисалы үчүн мына ошолордун карап көрүп туруп, мына жакында эле өткөн жылдары ошол Өзбекстанга барып, ал жердеги медреселерди көрдүк. Аларда медреселердин шарттарын көрүп келдик. Ал жакта жакшы бир деңгээлде өсүп атыптыр. Себеби дегенде мурунтан эми баягы Өзбекстан
мындай айтканда алдыңкы мурунку баягы диний делгенде эң биринчи Бухара деп элестетилмеспи. Мына ошол Бухарада хадис илимдерин ачып аткандыгы, баягы мындайча айтканда көп өзгөрүүлөрдүн бардыгы, мындайча айтканда алдыга жылуулар, алардан да үлгү алып келдик да көп нерселерди. Жана биз моундай кылсак болот экен деп. Эми баягы зданияны куруп, жаркыратып коюп, анын ичиндеги шарттарын кылып коюу ал жөнөкөй эле мындай материалдык нерсе экен, бирок ичиндеги баягы моралдык нерсесин жетиштирүү үчүн буга өтө чоң күч керек. Мындайча айтканда ага мээнет керек, эмгек керек экен да. Мына ошондой нерседе Кудайга шүгүр азыр ошол нерсеге жетпей деле, мисалы үчүн жаркыраган зданиялары жок деле адамдарга диний маалыматты буга чейин деле берип келген. Ошол ата бабалардын мүмкүн дуасыдыр бул күнгө чейинки берген. Мына ошондой шарттарга жеткизилип, андай тең тайлашып, мындайча айтканда биз ошол медресени бара колледж, андан кийин бир институт, андан кийин бир университет кылсак деген бир түшүнүктөрдү алдыга карап кадам шилтеп атабыз да. Негизи эле ушу биздин медреселердин чет өлкөлөрдө мындай кадыры барбы? Медреселердин бүтүрүүчүлөрүнүн чет өлкөлөргө барып окуп, ал жакта бир иштеп, ошол диний багытта бир көтөрүлгөн биздин мекендештер, бир туугандарыбыз барбы? Эми аны биз айта албайбыз. Себеби дегенде баягы башка мамлекеттер менен байланыш болуш үчүн эң биринчи муадала деп коет, байланыш, бири-бирине баягы мамлекеттик түрдөгү келишим болуш керек да. Себеби дегенде биз азыр диний мекемелерден билесиздер, жалгыз эле бир ислам университети гана мындай лицензия алып, мамлекет дипломун жарактуу кылып аткан болсо, азыр күнүбүздө медреселерибиздин бир дагы медресебиз андай деңгээлге бара элек, андай кадамга бара элек. Андай кадамга баруунун дагы жолуна кадам таштап көрдүк да, бирок кадрлык системаны ага даярдап барбаса, ал дагы кыйын экен да. Мисалы үчүн азыр мен мугалимдеримде, мисалы үчүн 3-4 мугалим магистратураны бүтүрдү. Эми ал докторантурага тапшыргыла. Ал болбосо биз жөн эле мондай бир лицензия алганда анын эмесин көтөрө албай калышыбыз мүмкүн да. Ошол себептен ошондой мамиле болсо гана чет мамлекетке барып баягы окууга. Бирок биз жөнөткөн балдарды, биз медресени бүткөн балдарды, мисалы үчүн мен Египетке бир 6 бала жөнөттүк эле. Баягы ал жерде биз 10 жылдап убактыбызды өткөзгөн болсок, алар ал нерсени 5 жылга кыскартты. Себеби бул жерден баштап алар баягы фундаментин бул жерде бекемдеп алды дагы, ал жерге барып туруп баягы окуу жайга тапшырганда деңгээлине карап туруп алынат. Ал жерде ошол деңгээлине каралып туруп эмне болуп калды? Алар 10 жылдык нерсени 5 жылга кыскартты деген маселе да. Эми биз окуган мезгилдерде көптөгөн бизде катачылык кетирилген болсо, ошол катачылыктарды балдарга кетирбегенге аракеттенебиз. Канча сиздердин медресе иштеп жатат? Негизи биз башында 2011 мен Абу Бакр Сыдык медресесинде иштеп келгем. Кийин ошол азыр мына Маткабыл Шаршембай ажы аттында медресе бул деле мурун иштеп келген. Бирок зданиянын тардыгына байланыштуу бир канча убакыт имамдарды гана тарбиялоого мүмкүнчүлүгү болгон. Баягы ак эмгектин акыбети кайтканда ушунчалык бир жеген наның дагы, тузуң дагы даамдуу болот дейт эмеспи? Ушу сиздердин медреселерден канатка учуп кеткен балдарыңыздар кийин келишип, өздөрүнчө бир ордун тапкан, үйлөнгөн үй бүлө катары, бир жашоодо ордун тапкан инсан катары келип, рахматын айтып, ыраазычылыгын айтып келгендер болуп атабы? Албетте, бул эмеде биздин эң биринчи бүтүрүүчүлөрүбүз Арабаев университетинде быйыл бүтүрүүчү болуп атат. Ал жерде 3 жыл окуп, бул жакта 4 жыл окуп, анын ортосуна дагылар Египетке дагы 1 жылдай баягы тил өнүктүрүү боюнча бир аз эме менен программа алып келишти. Быйыл бүтүрүп, баягы бизге өзгө кол арага кирип дейт эмеспи? Ошол сыяктуу кээинки жумуштарыбызга жарап баягындай эме болуп атат. Анан сырттан окугандарга болсо баягы алардын моундай тарбиялапсыңар балдар делгенде биз баягы төбөбүзгө жеткендей болуп сүйүнүп атабыз да. Бул жерде эми баягы балдарга канчалык көңүл бурсаң, канчалык мээнет кылсаң, эмгек кылсаң, мына ошол балдардан бир үзүрүктү алат экенсиң. Баягы диний билим берүү мекемелериндеги светтик билимди кошуп биз кеп кылдык. Ал эми кээ бир инсандар, кээ бир мекендештер мектепке дагы бир аз диний билимди киргизүү сунушун көп айтып келишет да. Сиздин буга пикириңиз кандай? Негизи бул жакшы маселе. Себеби дегенде эмне болуп атат? Бир учурларда өзүңүздөр деле көбүсүздөр ыйман сабагы деп киргиздик. Окуп калдык. Ал окууда эмне баягы биздин кадрлык жак деп жана дагы айтып кеттик. Ал жагыбыздан жетишпегендигибиз, теолог болуп
ошо дин таануучу болуп ал жактан адис боло албагандыгыбыз, ага ылайыктуу бир программа чыгарып бере албагандыгыбыз үчүн ал эмне болду? Туура Манас атабыздын жети осатын үйрөндү ал жерде. Боз үйдүн ичиндеги түндүк баягы кереге деген баш жабуу, аяк жабуу деп ушундай үйрөтүлдү, бирок балага иман делгенде эмнени бериш керек эле? Бул маселе каралбады да. Каралбаганын себеби эмне болду делгенде, бизде кадр жетишпеди. Дин таануучу жок болду ал мезгилде. Ал дин таануучу үчүн ошол алдын ала бир сабакты бериш үчүн эмне кылышыңыз керек? Ошого программа даярдап чыгышыңыз керек. Же китеп даярдап чыгышыңыз керек эле. Ал нерсе бизде болгон жок. Азыр тилекке каршы биздин менин көбүрөөк эмем мына ошол нерсеге багытталды да. Балдарыбызды окутуп атканда, силер ошол келечекте теолог болгула, теолог болгондо мондай нерсеге бизде адам заты же болбосо кыргыз эли азыр учурларда муктаж ушул нерсеге. Себеби дегенде ыйман сабагын берүү үчүн ага адис керек да. Эмне кылдык биз? Ыйман турбай окуй, буну мечиттеги имамыбыз берсин деп имамды алып бардык. Имам барып жумага балдар дүндөп койсо, балдардын баары жумага кетип калса, мектепте эч ким болсо, окуй болбойт турбай бул деп имамды алып таштадык. Анан мына ошол себептен күнүбүздө бул жаштар сөз буну каалабай талап кылат. Буга бир системалуу программа атайын жасалып чыгылыш керек. Буга азыр күнүбүздө биз өзү менен өз болуп атабыз деп атпайбызбы? Дин эмелер, кызматкерлер өзү менен өзү эле баягы бир эме бар го, мага тийбеген жылан 100 жыл жашасын дегендей. Мисалы үчүн кээ бирки нерселерибизде биз ачыкка чыга албай атабыз. Ачыкка чыга албаганыбыздын маселе эмне болуп атат? Биз кадрыбыз жок. Кадрыбыз эгер жетип чыккан болсо, ошол ачыкка моундай биз программа жазып берип, сунуштап билим берүү министрлигине могул нерсени кабыл алууңуздарды өтүнөбүз деп берсек, алар кабыл алабы албайбы ошону көрүп чыкса, адам затына эмне пайдаларды алып келип атабыз, эмнелерди жеткизип атабыз деген маселени тоготер жерин бере ала турган болсок, алар деле кабыл алат. Азыр күнүбүздө көрүп атабыз, мектептердин абалын билип атабыз баардыгыбыз эле. Ал жерде баягы бири-бирин тоноо, бири-бирине баягы салык салуу деген нерселер көбөйүп баратат. Эмнеликтен бул? Ыймансыздыктан. Эми бүгүнкү күндө медреселердин жалпы эле ушул Ислам университетин эске алалы, алда билим берүү, диний билим берүү мекемесине кирет. Жалпы эле ушул диний билим берүү мекемелери эмнеге муктаж? Жалпылай айтылганда эле булардын эң биринчи бүткөндөгү балага мурунку учурларда эмне кылынат? Азыркы канча бала Ислам университетинен бүссө деле жерлерге барып иштебегендиги. Бул учурларда бала менен башында кабыл алып аткан учурларда келишим түзүлүш керек. Менин оюмча ошондой эмеге барам да. Мисалы үчүн ошол бала бул жерде диний билимди алгандан кийин сөзсүз түрдө жанагы жерлерге айылдарга барып 2 жылдык мурун ошондой учурлар бар эмеспи? Мисалы үчүн менин эсимде биздин эжейлерибиз көлдөн барып, ысык көлдөн барып, бир алайдын бир айылына 2 жыл мугалим болуп келген да. Бюджетте окугандык үчүн. Булар деле ошондой нерсени биз кылышыбыз керек, ошол нерсеге барышыбыз керек. Ошол нерсеге муктаж болуп атат азыр күнүбүздө. Элибиз ошол нерсеге муктаж болуп атат. Туура ал жердеги ар бир жердеги айылдык имамдарыбыз келгиле силерге берейли дейт жаштарга, бирок жаштар барбайт. Эмнеге? Анын колдоосу жок. Улуу муундагы адамдар ал жерде жашап калгандыгы үчүн имамдыгын да кылып, баягы ушундай тажап калган адамдарды көрдүм да. Баарлашып отурганда келсе, ушундай бир кадр келсе, биз ошону жүктү берсек, ошолор аркылап кетсе дейт. Андай нерседе биз баягы окууга тапшырып аткан мезгилде эле биз жакшы бир келишим түзүп, сен ушул жерде 2 жылдык эменен барып окуп келесиң, иштеп келесиң, же болбосо биз жөнөткөн жерге барып жумушуңду аткарып келесиң. Андан кийин сага диплом беребиз. Мында бюджетте окуганда ошону эмеспи? 2 жылда бир мектепте бир мугалим болсоң, андан кийин да келип дипломду алып кетесиң депчи. Ошондой нерсеге барса, күнүбүздө көп көйгөйлөрдү чечүүгө мүмкүнчүлүк болот. Дагы азыр күнүбүздөн баягы материалдык жак деп атпайбызбы? Эми карап келгенде чынында кече күндө эле жакшы бир сөз болду. Ошол биз имамдарыбыз имам фонду деп Туркиядан каржы алып эме кылып атты. Айлык берип атты, бирок майанасын эми айлык майынын билбейм. Бул канчалык деңгээлде туура болот, бирок ошол нерсени кече күнү бир бул жерде Нурлан деген агай жакшы сөз ошол жоболордо жакшы эмени айтты. Биз өзүбүздүн бир айылдагы бир имамга бир чыга албасак, бир имамды каржылай албасак, бир имам ошол баягы баштан аяк ошол бир айыл бир имамды бага албаса, анда биз сырттан алып келген эмебиз бизге ушунчалык уят деди да. Чынында ал сөз менин да намысыма тийди да. Мындайча айтканда, чынында бир айыл бир имамга аны каржылай албаса,
анда эмне кылат, силердин имамыңарды биз каржылап атпайбыз деген сөз сырттан келүүсү биз үчүн өтө оор маселе. Мындайча намыска да тие турган маселе да. Бул чындап ойлончу маселе экен. Бул сиздин көптөгөн сонун маалыматтарыңызды эске алуу менен биргеликте убактыбыз абдан тарып баратат. Сиздердин бүткөн медреседеги окуучулардын баягы жакшы бир жогорку окуу жайларга өтүштөрү, сиздер ошо светтик билимдерди киргизгениңиздер, медреселердеги жаңылануулар тууралуу жакшы бир кептерди козгоп бердиңиз. Эми сизге бир соңку суроо болсун. Соңку суроонун ичине ошо медресенин негизги максаты, эмнеге медресеге окуш керек? Анан эмне себептен ушул багыттарды дагы да болсо сиз өнүктүрүүгө жашооңузду арнагансыз? Ушулардын баарын эске алуу менен бир жыйынтыктап берсеңиз. Жакшы болот. Себеп дегенден баягы медресе айтып атпайбызбы? Бул деле коомдо азыр бул нерсеге муктаж болгондугу үчүн ачылып атат. Кече күнү да ошол статистика боюнча айтты, Казакстанда 10 медресе бар экен, эмет 10 медресе, Өзбекстанда 10 медресе бар экен, бирок Кыргызстанда 112 медресе дейт да, диний окуу жай дейт. Буларга биз муктаж болуп атабыз. Себеп дегенде 9-классты бүткөн балага биз эмне кылдык? Окуу мажбур түрдө 9-класска чейин болуш керек, андан кийин өзү билет деп таштап койдук. Бирок таштаганда көпчүлүк балдарыбыз эмнеге баратат? Жумушсуздук эң биринчи. Ал жогорку окуу жайга окуй албай калып атат. Анын аттестатын чечүүгө мүмкүнчүлүк болбой калып атат. Мына ошол себептин баарын карап келе турган болсок, биз бул нерседе коомго эмне пайда алып келе атабыз? Биз коомдо жашагандан кийин бизге мамлекет бизге моундай кылып бербей койду, тигиндей мындай деп бербей, сен мамлекетте жашап атып, мамлекетке сен эмне кызмат кыла алдың деген маселени да ойлонуп коюш керек да, атуул катары. Мына ошол себептен биз эмне кылабыз? Ошол биз алдыга карап даллат кылып, алдыга карап умтулгандын бирден бир себеби ошол коомдун ичинде баягы ар жерде калып кеткен, мындайча айтканда эске алынбай калган балдарыбыз, мындайча айтканда коомдо эч кандай орду болбой калган балдарыбызды алып келип бул жерде ыйман сабагынан бир жагынан өзүнүн ким экендигин таанытуу, инсан өзүн тааныса Кудай Тааласын тааныт, жаратуучусун тааныт дейт эмес. Мына ошол сыяктуу биз эмне кылышыбыз керек? Аларга эң биринчи ыйманын өзүнүн баягы адамдык сыпатын, коомго кандай пайда алып келиш керек? Баягы ыйман деген эмне болуш керек негизи эле? Пайгамбарыбыздан келип суралганда айтылган экен да, дин деген эмне депчи? Аллахтын элчиси дин деген эмне деп сураганда, дин мондай деп башка баягы фарздарды айтпаптыр да. Дину муамала деп коюптур. Адамдар менен мамиле кылуу дептир диндичи. Караңыз, эми баягы биз ошол нерсеге багыт алып атабыз. Адамдарыбыз мындайча айтканда көпчүлүгү сын пикир айтат. Медресенин балдар баягында караңгы, тигиндей мындай деп. Жок, андан биз чыгышыбыз керек. Эмне себептен дини нерсе ошол бойдон кала бериш керек. Дини нерсени алдыга жарыкка чыгарыш керек. Дини нерсе мына Куран акыйкатпы? Акыйкат. Кудай Тааланын китеби экенин билебиз. Пайгамбарыбыз пайгамбарбы? Акыркы пайгамбар экенин баары ишенебиз. Бирок жөн эле тилде гана эмес, ол жүрөктө дагы ишенип, ага эмне кылыш керек? Анын жолунда баягы адамдарга пайда келтиргендиги, инсан баласына керек болсо пайгамбарыбыздын хадистеринде келет, айбанатка дагы жаман мамиле кылбагыла деген. Мына ошондой абалда балдар жетиштирип чыгайлы деген маселеде бул жерде колдон келишинче баягы күчүбүз эмнеге жетсе, биз баарын кыйратып атабыз, тигиндеп атабыз, монтабыз дей албайбыз, бирок мына колубуз эмнеге жетип атат? Эмнени кыла алып атабыз? Ошол нерсеге колдон келишинче ар кандай чөйрөдөн келген балдарды, бул нерсе дагы ачык эле нерсе, азыр медресеге келген балдардын көпчүлүгү клей жыттап келип атат. Бул коркунуч, бул коомго коркунуч. Ал бала келип түзөлбөсө эртең аны ким түзөйт деген маселе бар. Мектепте сабагын берет, ага эжелер сабак берди, бирок ал ата-эне дагы карабады, ага көңүл бурбады. Эртең коомду ошолор жаштардын колуна биз эмне кылабыз? Бир коомду тапшырып беребиз эртең бүрсү күнү. Биз ошол тапшырып бергенде, биз ылайыктуу бир абалда тапшырып берсек, эл үчүн күйүп жанган, мамлекет үчүн күйүп жанган, ыйман боюнча күйүп жанган, адам затына кандай мамилени биле алган, коом менен аралаша биле алган атууларды тарбиялаш биздин мойнубузда. Ар бир бул жеке эле бир диний кызматкерлердин иши эмес, бул жалпы адамзаттын иши. Амр бил маруф, нахи анил мункар деп коет. Жакшылыкка үндөп, жамандыктан кайтаруу бир гана мечитте отурган имамдын, медреседе иштеп аткан мугалимдин эмес, бул жалпы адамзаттын. Жакшылыкка үндөп, жамандыктан кайтарбаа. Эгер жакшылыкка үндөп, жамандыктан кайтарбаган коом болсо, ал коомдон эртең бүрсүнө эмне күтүлөт деген маселе бар.
Сизге анда дагы бир жолу убактыңызды бөлүп келип бергениңизге, ушул медреселер тууралуу өзүңүз жетектеп жаткан өзгөчө медресе тууралуу дагы жакшы бир баян куруп бердиңиз. Сизге чоң рахмат айталы. Ошол эле учурда ошол берүүнү даярдап алып чыгууга демеушүлүк кылып жаткан Бурана Грант курулуш компаниясына дагы терең ыраазычылык билдиребиз. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Кылымдар таазим кылган ай, кудрет бакыт сунган ай, көңүлдү нурлар кубанткан, кут болсун Рамазан ай. Эселеп берилген сооптордун ээси болуңуз. Күнүгө
Kuttуу Орозо программасы.